Мекендештер арбаңыздар. Саламатсыздарбы? Дайыр жок. Сулууну тааныйсыңар да баарыңарды. Нуркыз БРК компаниянын сатуучусу, сатуу бөлүмдө иштейт. Москвага келип кеткен. Көпчүлүк мекендештер бизден батир алган мекендештер жакшы тааныйт. Бизге келип консультация берип кеткен. Ошол азыр мен Кыргызстанга келдим. Бишкекте Нуркыз менен кайра жолугуп, азыр ошол объекти боюнча бир сыр айтып берсең мекендештерге. Жаңылыктар боюнча айта кетели, именно по темпам строительства азыркы учурда биз көргөндөй эле башын экран коюлду. Жаңы эле ошондой эле бул жакта ячейканын 360 куб подбетонка жумуштары жүрүп жатат, уже куюлду. Ошондой эле сиз көргөндөй эле арматура 150 тонна российский арматураны алып келип, жумуш полным ходом жүрүп жатат азыркы учурда. Кытайлар келип калыптыр. Өткөндө келгенде кытайлар жок болчу. Кытайлар иштеп жүрөт, биякта да, тиякта дагы. Жатаган жери тияк экен. Кудай буйрса план боюнча мурдагыдай эле полностью. Мурдагыдай эле, получается 30% башкы төлөм менен 2-2,5 жылда даяр болуп калат. Ошондой эле башкы төлөмсүз 4-4,5 жылда запас менен да, грубо говоря. Ошондой эле. Биз дагы 50 батирди алдык, биринчи төлөмү жок. Москвадан сатканга мекендештерге анан условиясын бир сыра мурда укпагандарга биринчи төлөмү жок. Биякта биринчи төлөмү жок барбы, жокпу? Эми сиздерге аябай жакшы условия бериптир. К сожалению, бизде уже жок. Бишкек шаарында мындай условия, ошондуктан пока только Москва шаарынан. Москва атайын Москвада мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок. Үстөк пайызы жок. 58 айга ушундай эле узартуу менен, мурда 59-60 ай болчу, азыр 58 ай узартуу менен дагы 50 квартира алдык. Айына примерно ошондой эле 59 000 рубльдин тегереги чыгып калат. 58, 59, 60 миңдин тегерегинде. Условия кудай буйрса жашынакай. Анан азыр дагы көп мекендештердин суранычы менен башка курулуш компанияларды изилдеп атабыз, бирок ошол именно ошол БРК кургандай баасы арзан, квадратный метри 950дөн. Жана бизнес класстагы үйлөр Бишкекте өтө аз экен тилекке каршы. Рассрочкага берсе дагы 2 жылга же 3 жылга эле берип коет экен, ал эми силер менен бизге невыгодно болуп калат экен. Ошон үчүн БРК бар болсун. Дагы кошумча эмне бар бизде? Кошумча эми март айында аяктарында бизде повышение цен ожидается, $50 кымбаттайт, ошондуктан жетишип калыла. Квартиралар чындап айтканда аз эле калды, этаждар, варианттар аз. Эгерде көп учурда пландап жатсаңар, келип уже броньдоп кетсеңер, уже убакыты пора, потому что чын эле аз эле варианттар калды. Жумуштар жүрүп жатат, любой эле объекттики этаждары, жумуштары уже полным ходом жүргөн сайын баасы көтөрүлүп баштайт. Котловандан баасы квартира жана определенный этажга чыгып калгандан кийин баасы уже всегда любой жерде уже отличается, да? Ошон үчүн тездетип эле мекендештер анан тиги Нуркыз бир мекендештердин астынан сураныч жана бир ооз айтпадымбы? Жумасына бир жолу биздин оператор балабыз келет, мекендештерге маалымат берип, ушу объект боюнча айтып берип турчу. Мен өзүм Москвада барып калам. Обязательно. Бияктан болсо ушу кандай жүрүш болуп атат, эмне болуп атат, чоң агалык катар мекендештердин суранычы. Толук маалымат бергенге аракет кылып турабыз. Бир жума сайын тартып, кандай жумуштар жүрүп жатат, сиздер чтобы не переживали, бүт маалымат алып тургандай вовремя. Рахмат. Сак саламат болуңуздар. Азыр сатуу бөлүмү Москвадагы. Анан кийин телефондорун бүт баарын астына жазып коебуз. Кайрылы бериңиздер. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компаньон банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 000 сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компаньон банктын приложениясынан тыйынды алыш керек, же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдик утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуңар, утуш менен которуңуздар.